Ийгилик деген эң биринчи биздин бала чагыбызга барат. Көп нерселер бала чагыбыздан алган, биздин уядан алган эле нерселерибизден болот. Ийгилик бир киши бат, бир киши көп, Бат дегендин эне атасына ала кичинекей бала чагында кандай үй бүлөдө өскөн, вот ошого көңүл буруш керек. Дайыма биз уруксаат сурап туруп гана анан бир нерсе жасачубуз. Мунун баары биздин жашообузда эле кайра кайталанчу окуялар. Биз дайыма эне атабызды эле издей беребиз, качан бизге уруксат берет ата менен депчи. Ата энебиз чоңойгондон кийин жаныбызда эмес да. Кимден уруксат сурайбыз? Руководителден сурайбыз. Уруксат береби, бербейби карай беребиз. Качан мага көбүрөөк акча берет? Биз ошонун көзүнөн ата энени эле издей беребиз. Ошон үчүн даже сурай албайбыз. Ошол эле бирдей эле жумушта иштеп атып, мен муну өзүмдүн жашоомдо, өзүмдүн жумуштарымда проектлеп карап көргөмүн да. Окшош эле позицияда иштейбиз. Бирөө 60 миң алат, бирөө 200 миң, 250 миң алат. Бул эмнеден? Улуксаат бергенде. Бунун баарын биз ойлойбуз. Бул руководителден, бул тигинден, мындан жок, бул өзүбүздөн. Кээ бир адамдар көп жыл бою жүрүп анан пенсияга чыгарда же болбосо 50 жашка чыкканда чоң акчага жетип атат мисалга. Эмне себептен? Анткени алар өзүнө улуксаат бере албайт. Эмне үчүн адам өзүнө улуксаат бере албайт? Баарыбызга эле ийгилик оп-окшош берилген. Бизде мисалы үчүн Алла Таалам жаратканда сен ак, сен көк, сен сары, сен ийгиликке бат жетесиң, сен кеч жетесиң деп эч ким белгилеген эмес. Аны ким белгилейт? Биз өзүбүз белгилейбиз. Себеби биз бала чакта эмнени көрсөк, ошону эле биздин жашообузга эле салып келе беребиз. Башкача айтканда, бала чагыбызда кайсы моделди көрөбүз ата энебизден, так эле ошол модель менен жашай беребиз. Жашоодо деле биз просто эле паспорт боюнча возрастыбыз, жашыбыз чоң, но бирок жасап атканыбыздын баары эле ошонун кичине чоңураак модели.